Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн кайрадан биз сиздер менен тарых таржымалы телеберүүсүндө көрүшүп отурабыз. Ошондуктан бүгүнкү негизги сөз кылуучу темабыз биздин азыркы мезгилдеги же башкача айтканда эгемендүү Кыргыз Республикасынын акча бирдиги болуп саналган сомдун киргизилиш тарыхына жана акчанын пайда болуш тарыхына токтолуп кетмекчибиз. Жалпыңыздарга маалым болгондой, биз 1991 жылы 31 августтан баштап эгемендүү Кыргыз Республикасы болуп жарыялангандан кийин сөзсүз түрдө ар бир эгемендүү мамлекеттин өзүнүн экономикасын өнүгүүгө жана саясий жүрүшүн жогорулатууга, ошондой эле башка мамлекеттердин ортосундагы байланыштарды жүргүзүү үчүн биздин ал өзүбүздүн эгемендүү мамлекеттин бир катар атрибуттары болуш керек болчу. Ушул гимн, герб жана желек пайда болгондон кийин биздин өзүбүздүн Кыргыз Республикасында экономикалык жактан дагы бир топ мүчүлүкчүлүктөр болуп, себеби биз Союздан чыгып кеткенден кийин ар бир өлкө өзүнүн экономикасын өнүктүрүү үчүн өзүнүн валютасын же болбосо акча бирдигин ойлоп табыш керек болгондуктан 1993 жылы Кыргыз Республикасы өкмөтү тарабынан жогорку кеңешке сом бирдигин киргизүү боюнча сунуш киргизилген. Буну жогорку кеңеште карап чыгышып, 1993 жылы 10 майда биздин эгемендүү Кыргыз Республикасынын акча бирдиги болгон сомду кабыл алышты. Ошол күндөн баштап азыркы күнгө чейин биздин Кыргыз Республикасында бир гана сом менен соода саттык иштерин жүргүзөбүз. Ал эми чет өлкөгө барганда, сөзсүз түрдө мына коңшулаш мамлекеттерге барганда дагы ошол өзүбүздүн сомдун курсу менен башка өлкөлөрдүн сомдун курсун салыштырып, ошол жакта өздөрүнүн акчасы менен экономикалык жана соода саттык байланыштарын жүргүзөбүз. Ал эми дүйнөлүк акча бирдиги болгон же болбосо ошол акча алмаштырууда, соода саттыкты байланыштырууда доллар азыркы күнгө дейин жүргүзүлүп аткандыктан, кайсыл мамлекетке барганда дагы доллар менен биз соода саттык иштерин жүргүзсөк болот. Ал эми акча деген качан пайда болду? Кандайча пайда болду? Бул акчанын азыркы күндөгү турмуштагы орду кандай деген тарыхый ракурс жасай турган болсок, эң алгач кыргыз эли көчмөн эл болгондуктан бизде негизинен акча бирдиктери же болбосо соода саттык байланыштары же болбосо соода саттык иштери негизинен айырбаштоо жолу менен гана жүргүзүлүп келген. Биз мамлекет болгонго чейин бир топ мамлекеттүүлүк этаптарды башыбыздан өткөрдүк. Ошонун тарыхына кайрылып кете турган болсок, алгач бизде акча бирдиги ошол орто кылымдарды же болбосо башкача айтканда 940 жылдан баштап 1212 жылга чейин Кыргызстандын аймагы Караканилар мамлекетинин курамына кошулуп, жана негизинен ошол Караканилар мамлекетин түзүүчү биздин ошол байыркы кыргыз уруулары болгондуктан, ал жерде биринчи жолу акча бирдиктери иштетилген. Бул жерде ошол күмүштөн, жезден жана колодон тыйындарды жасап, ошол бийликтин башында турган каганат өздөрүнүн кагандар, өздөрүнүн сөлөкөттөрүн түшүрүп, ошол жерде акча бирдигин ойлоп табышкан. Ал эми андан ары дагы мурунку тарыхына кайрыла турган болсок, эң биринчи жолу бул кагаз акча байыркы Кытай мамлекетинде пайда болуп, ошол Кытайдан кийин башка мамлекеттерге өткөн. Башкача айтканыбызда, мына 1300 жылдары баягы Монгол империясы түзүлүп турган мезгилде ошол монголдор тарабынан көптөгөн мамлекеттерге кагаз акчалар жайылган. Себеби эң биринчи кагаз ошол Кытай мамлекетинде пайда болгон, кийин ошол кагаздан акча жасоону дагы ошолор үйрөтүшкөн. Ал эми биздин азыркы кыргыз сому болсо чыныгы жибектен жасалат дагы. Бул кагаз банкоматтары ар кандай түрлөрдө же болбосо экономикалык жактан, соода саттык жактан байланышка биздин Кыргыз Республикасында иштетилет. Дагы бир баса белгилеп кетүүчү нерсе, бул кагазга болгон байланыштуу болгон дагы бир тарыхый окуя. Мисалы үчүн биздин Россияда ошол мезгилдеги Россия мамлекетин ала турган болсок, Россия мамлекетинде Екатерина айым бийликте турганда өзүнүн сүрөтүн түшүрүлгөн акча ойлоп чыгарат экен дагы, ошол кагаздан жасалган акчага өзүнүн сүрөтүн түшүртөт экен. Ошондуктан азыркы мезгилде баягы терминде ошол аялдын сөлөкөтү түшүрүлгөн кагаз акча болгондуктан бабки деген термин айтылып жүрөт деген дагы божомолдор бар. Ал эми
кийинчерээк биз Россия империясына кошулгандан кийин бизде дагы ошол Николайдын мезгилиндеги, Екатеринанын мезгилиндеги жана ошо орус императорлору бийлик жүргүзүп турган мезгилдеги тыйындар пайда болгон. Ал эми Кокон хандыгынын курамында турганыбызда ал жердеги ошол Кокон хандыгында жүргүзүлгөн күмүштөн, алтындан теңгелер жаратып, ошонун негизинде биз ошол соода саттык иштерин жүргүзүп турганбыз. Ал эми эгемендүү Кыргыз Республикасы болгондон кийин бизде акча 1993-жылы 10 майда сом киргизилди дагы. Ошол мезгилдеги курс менен алганыбызда биздин акчабыз өтө өзүнүн жакшы курсун сактап калды дагы. Бир сомубуз 200 рубльге тең болгон. Ал эми ошол мамлекеттик казынаны толтурууда жана Кыргыз Республикасынын экономикасын өнүктүрүүдө бул сомдун болушу жана сомдун жүрүшү башка чет өлкөлүк акчалар менен баягы өзүнүн курсун жөнөтпөш үчүн улуттук банк тарабынан бир катар экономикалык министрлик тарабынан бир катар иш-чаралар жүргүзүп, азыркы мезгилге дейин баягы сомдун курсун түшүрбөөгө аракет жасап келишүүдө. Ошондуктан мына 30 жылдан бери биздин эгемендүү Кыргыз Республикасы өзүнүн улуттук валютасы болгон сомду пайдаланып келе жатышат дагы. Бул сом менен бардык нерсе биздин мамлекеттик кызматта иштегендер, мамлекеттик бюджетте же болбосо пенсия, пособия, айлык акылары бардыгы сом менен берилет. Ошондуктан ошол сомдун кадырын түшүрбөш үчүн, ошол сомдун азыркы мезгилдеги даражасын көтөрүү үчүн ошол бир катар улуттук банк жана экономикалык министрлик тарабынан бир катар иш-чаралар жүргүзүп келет. Сом биздин мамлекеттин ортосунда гана кандай соода саттык иштери болбосун, же болбосо айлык акылары болобу, пособия болобу, пенсия болобу, ошолордун бардыгы сом менен гана берилет. Ал эми башка чет өлкөлөргө барганда, башында дагы берүүбүздүн башында дагы айтып кеттик, биз ошол өлкөнүн курсу менен ала турган болсок, биздин азыркы сомубуздун курсу бир катар жогору деп айтсак болот. Себеби мына теңгеге коңшулаш республикалардагы теңгеге жана сумга Өзбекстан Республикасына аралаштырган болсок, биздин сомдун курсу бир кыйла жогору турат. Ошондой эле рубльга жана долларга алмаштырууда дагы бир топ өзүнүн курсуна карата алмаштырып, чет өлкөлөргө барганда, башка жака барганда биздин сомубуз жарабайт, чындыгында өзүбүздүн мамлекеттин ичинде гана акча бирдиги болуп саналат. Мына 30 жылдан бери биздин Кыргыз Республикасында сом киргизилип, бул сомдун кандай баягы тарбиялык таасири же болбосо экономикасынын өнүгүүсүндө кандай негизги ролду ойноп аткандыгы жөнүндө биз байма-бай айтып келе жатабыз. Дагы бир ар кандай притчаларга токтолуп кете турган болсок, бул акча эмнени жакшы көрөт жана эмнени жаман көрөт деген ойлор дагы айтылып атат. Бул акчаны биринчи жолу ар ким өзүбүздүн айлыгыбызды алганда, биринчи жолу өзүбүзгө гана ошол акчадан иштетишибиз керек экен. Анан эми бизде кыргыздар дагы айтып жүрөт, баягы күн баткандан кийин акчаны карызга бербей жана башка. Ал эми Англияда бир жакшы эме бар экен, бул ошол турмушка чыгарда же болбосо үйлөнөрдө ошол үй бүлөнүн күйөө балага же болбосо кыздын, көбүнчө эркек балдардын бут кийимине 5 тыйындык акчаны салып коет экен. Себеби ал баягы ырым кылышып, ошол үйдө ар дайым экономикалык жактан баягы жетишсиздик болбосун деген ой менен жакшы жөрөлгөлөрдү алсак болот экен. Ал эми биздин өзүбүздө дагы мынагы акчаны баягы үнөмдөө үчүн жана акчаны жакшы пайдалануу үчүн ошол акчага дагы болгон мамилебиз жакшы болсо, биздин экономикалык жактан өнүгөбүз, өзүбүздүн ар бир жарандын өзүнүн материалдык жагын кароо үчүн ошол сөзсүз түрдө тынбастан эмгектенишибиз керек. Ошол эмгектин артынан биздин материалдык жагыбыз дагы жогорулайт, экономикалык жагыбыз дагы жогорулайт. Мына салыктын түрлөрүнөн качпастан бардыгыбыз ошол салыкты мамлекетке төгүшүп, ошол мамлекеттин салыгынын эсебинен көбүнчө мына мугалимдер, медициналык кызматкерлер, жалпы эле мына кары-картаң пенсионерлер ушулордун бардыгы ошол салыктын эсебинен мына жылдан жылга биздин эмгек акыларыбыз жана пособияларыбыз, ошондой эле кары-картаңдардын пенсиялары дагы жылдан жылга ошол канчалык салык көп өндүрүлсө, ошончолук биздин материалдык жагыбыз жогорулайт дагы. Мына пенсия, пособия ай сайын, квартал сайын бизге кошулуп, ошол азыр башка мамлекеттерге караганда биздин жашообуз бир кыйла жакшы жолго коюлду деген ойду айтсак биз
туура эмес болбойт. Бул оюбуз туура болот. Себеби азыркы күндө кыргыз элинин жашоосу бир топ башка элдерге караганда жогорулады деп айтсак болот. Дагы да биз Кыргыз Республикасынын эгемендик Кыргыз Республикасынын өнүгүшү үчүн биз ар дайым эмгектенип келишибиз керек жана капчыгыбыз толбош керек. Ошондуктан кийинки тарых таржымалуу берүүсүндө көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар. Ар дайым капчыгыңыздар толо болсун, заманыбыз тынч болсун, асманыбыз ачык болсун. Саламатта калыңыздар.